Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 5-класстын материалында берилген ономастика деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты адам аттарын изилдөөчү илим жөнүндө маалыматка ээ болобуз. Өзүнүн жана досторунун ысымы кандай маанини түшүндүрөрүн аныктап беребиз. Лакап ат коюу туура эмес экенин түшүнөт экенбиз. Ономастика эмнени үйрөтөт? Адам аттарын жана алардын тарыхын изилдөөчү илим ономастика деп аталат. Ономастика бир нече тармактарга бөлүнөт. Алар топонимика, жер суу аттарын изилдөөчү илим. Зоонимика, жаныбарлардын аттарын изилдөөчү илим. Космонимика, планетанын аттарын изилдөөчү илим. Теонимика, кудайлардын аттарын изилдөөчү илим жана башкалар жөнүндө илимдер бар. Бул илимде адам аттарын изилдөө маанилүү орунду ээлеген. Ономастика грекчеден которгондо ысым, аталыш дегенди түшүндүрөт. Адам аттары. Аты жок адам болбойт. Өзү өлсө да ысымы эл арасында жашап жүргөндөр канча. Мисалы, болжол менен биздин заманга чейин 6-кылымда жашаган массагеттердин ханышасы Томиристин, биздин заманга чейин 1-кылымда жашаган Италиядагы кулдар көтөрүлүшүнүн жетекчиси Спартактын ысымдары биздин күндөргө чейин жетип олтурат. Ал эми Манас эпосундагы Манас, Семетей, Сейтек кыздардан чыккан акылман баатырлар Каникей, Айчүрөк, Сайкал, Жаңыл мырза чукугандай сөз тапкан Жиренче Чечен 19-кылымда кыргыз элинин көз карандысыздыгы үчүн болгон кыймылдын жетекчисинин бири Тайлак баатыр өңдүү ысымдар жашап келет. Алар эл жерин коргоодо баатырдыгы, не бир канча кыйынчылыктардан жол тапкан тапкычтыгы, акылмандуулугу менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Адам ысымдарынын ар биринин өзүнчө мааниси бар. Адам баласы дүйнөгө келгенден эң алгач колуна тие турган, эч ким менен бөлүшпөс энчиси анын ысымы. Ал адамдын кийинки турмушуна жөн гана таасир кылмак түгүл, бүтүндөй тагдыр нугун аныктап коет деген ишеним бар. Ат тандоо ата-эненин үй-бүлө мүчөлөрүнүн ыйык парзы. Байыркы заманда эле адамдар балдарына ойлонуп туруп, өздөрүнө ылайык келген аттарды коюшкан. Америкалык индейлер баласына уис, балапан үкү же хомо хомани, таңкы булут деген сыяктуу энчүлүү ат койгон. Байыркы гректерде Петр таш, Фока түлөн деген энчүлүү аттар болгон. Байыркы доордогу элдерде баланын күчтүү, кайраттуу, эр жүрөк болушун каалап, ага Арыстанбек, Жолборс өңдүү ысымдарды ыйгарышкан. Дүйнө элдеринде балага тарыхый окуяларга, табигаттын кубулуштарына, жыл мезгилдерине, диний ишенимдерине
ылайык ат коюу салтка айланган. Антропонимика грекчеден которгондо адам аттары жөнүндөгү илим дегенди билдирет. Кыргыздар колдонгон адам аттары. Кыргыздар да балага ат коюуга чоң маани беришкен. Наристеге ат коюу үчүн ошол чөйрөдөгү кадыр барктуу аксакалдар тандалган. Ат коюучу адегенде наристенин бир сыйра карап, денесиндеги мүнөздүү белгилерди байкап, ошого жараша ат тандаган. Мисалы, калдуу болсо калык, калыбек, анардуу болсо анара, анархан аталган. Аптанын кайсы күндөрүндө төрөлгөнүнө карата дүйшө, шейше, шарше, бейше, жума, ишен, жекшен деген ысымдарды коюшкан. Мал чарбачылыгына байланыштуу Койлубай, Жылкычы, Уйлубай, Койлуке, Койчуке деген аттарды ыйгарышкан. Ислам динине карата Мухаммед, Исламбек, Исмаил, Амина аталган. Төрөлгөн баланын атасынын жаш курагына жараша 60-70 балага зар болуп жүрүп, балалуу болсо Тилек, Зарлык, Сагынбек, Өңчөй кыз төрөлгөндө эмкиси эркек бала болсун деген тилек менен Жаңыл, Бурул, Адашкан, эгиз төрөлсө Уйкаштырып Асан, Үсөн, Апал-Үпөл, Усейин, Кусейин аталгандары белгилүү. Советтик доордо Марлен, Ильич, Совет, Кеңеш деп аташса, ата мекендик согуш мезгилине байланыштуу Фронтбек, Жеңишбек коюшкан. Атене жакшылыкка күбө болсо Ак Жолтой, балдары токтобой жүрүп көрсө Токто бүбү, Турган бүбү, Токто болот ысымдарын ыйгарышкан. Кээ бир учурда ырымдап журт которуп, баланы эски журтка таштап, атын Таштанбек, Тентимиш, Табылды коюп кайра алышкан. Мындай ысымдар магиялык мааниде болуп, тукумду аман-эсен сактап калуу аракетин көздөгөн. Кыргыздар колдонгон адам ысымдары түрк элдеринен казак, өзбек, татар, башкырт, уйгур, түркмөн, алтай, тыва жана башка. Ошондой эле араб, иран, тажик, монгол, грек, латын, грузин, орус жана башка тилдерден кыргыз тилине өткөн адам ысымдары менен толукталып байыйт. Мисалы, монгол тилинен Жамбы, Сарынжы, Супатай, Иран, тажик тилдеринен Бостон, Дастан, Жедигер, Перизат, араб тилинен Абды, Сумайя, Умар, Осмон, Мадина, орус тилинен Искра, Венера, Лира, Роза, Света, грузин тилинен Автандил, Тариэль, Тинатин, Нестан, Дарежан, индус тилинен Индира, Супарна, Рам, Шам, немец тилинен болсо Эрнист, Тельман, Клара өңдүү ысымдар келген. Коомдуу адам аттары да өз доорунун өзгөчөлүктөрүн коомдук аң сезимди чагылдырат. Ат дүйнөгө жаңы келген адамзаттын ата-энесинен
коомдон алган алгачкы белеги болуп эсептелет. Улуттун, элдин, уруунун жана уруктун аталыштары. Улут, эл, уруу жана уруктардын аталыштары илимде этноним деп аталат. Этноним деген сөз грекчеден которгондо уруу, эл, аталыш дегенди билдирет. Алсак, кыргыз деген аталыш алгачкы жолу Кытай жылнаамаларында эскерилген. Кыргыздар түрк тилдүү элдердин эң байыркысы болуп саналат. Ал эми өзбек, уйгур, казак, түркмөн, татар жана башкыр улуттары андан бир кыйла кийинчерээк келип чыккан. Кыргыз элинде тотемдик көз караштын негизинде пайда болгон уруу аттары көп учурайт. Мисалы, уруулардын багыш, бөрү, жору, бугу, үкү, бүркүт жана башка жаныбарлардын аты менен аталышы кыргыздардын байыркы доордогу тотемдик ишенимдеринин калдыгынан кабар берет. Айрым уруктардын аталыштары бир кездерде ошол урууларды башкарып турган тарыхый инсандардын ысымы менен аталган. Улут, эл, уруу жана уруктардын аталыштары да тарыхты изилдөөдө маанилүү булак катары пайдаланылат. Этноним — улуттун, элдин, уруунун жана уруктардын аталыштары. Урук болсо бир атадан тараган, 7 атасынан бери бөлүнбөй келе жаткан туугандардын биримдиги болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, силерге атайын үй тапшырмасы берилген. Бул жерге көңүл бурсак, сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө деп турат. Бул жерде ономастика, этноним, улут, эл, уруу, урук деген этнонимдерге, сөздөргө маанисин түшүндүрөт экенбиз. Экинчиси, өзүңөрдү текшергиле деген тапшырма турат. 3 суроо берилген. Бул жерде 3 суроого жазуу дептерине жооп жазабыз. Ойлонгула жана талкуулагыла деген тапшырма турат. Бул жерде кыргыздар колдонгон адам ысымдары башка тилдерден кыргыз тилине өткөн адам ысымдары менен толукталып байыйт деген сөздү талкуулагыла дейт. Бул жерде чындыгында байыйбы же башка тилден келген ысымдар кыргыз тилинин нукура ысымдарын жок кылабы? Мына ушул темада ойлонуп талкуулашыбыз керек экен. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.